өздөргө белгилүү болгондой 2016 жылы атайын ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча жана ошого каршы иш чараларды уюштуруу боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бир топ мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар менен жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу ушул иштерди уюштуруу боюнча атайын иш чаралар жүрүп жатат. Ошол иштерди мындай активдештирүү максатында бүгүн мына пилоттук режимде 2 региондо ушул USAID-тин колдоосу менен түзүлгөн комитеттердин жыйынтыктарын карап көрүп, ушуну жалпы Кыргызстанга жайылтуу боюнча маселелер каралмакчы. Мына статистикалык маалыматтарга кайрыла турган болсок, үй бүлөлүк зордук зомбулук бүгүн тилекке каршы мындай биздин коомубузда, мамлекетибизде өзгөчө бир курч социалдык проблема катары болуп келе жатат. Ошондуктан бул маселеге биз тиешелүү чара көрүп, тиешелүү иш чараларды жүргүзбөсөк, бул жалпы мамлекетке кедергесин, мамлекеттик өнүгүүгө кедергесин тийгизип, коомдун өнүгүүсүнө мындай терс таасирлерин берип атат десем болот. Айрыкча мынау келечек муунду тарбиялоодо ушул үйдөгү болгон зордук зомбулук туура эмес багытка түртүп атат десем болот. Ошондуктан бүгүн ушул иш чара аркылуу биз мына пилоттук режимде иштеп чыккан комитеттердин жыйынтыктарыны, кандай проблемалары бар аны талкуулап, ошону менен бирдикте муну жалпы Кыргызстанга жайылтайлы деген ойлорубуз бар. Ошону менен бирдикте бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы кандай маселелерге көңүл буруш керек, эмне сунуштар бар ушу комитеттердин, себеби булар пилоттук режимде иштеп, бизге азыр ушул бардык мындай кандай десем, терс жактарыны, жетишкендик жактарыны айтып, бир ошого жараша анан кийинки иштерибизди, иш чараларыбызды түзөсөк деген максатта ушул конференцияны өткөрүп жатабыз. Айрыкча мынау миграция процесси күч алган жерлерге көбүрөөк таасири тийип атат. Себеби ошол эле ата энелердин мындай балдар менен болбогондугу, балдардын үстүнөн болгон зордук зомбулукту күчөйтүп атат дебосом, же болбосо ошого шарт түзүп атат десем болот. Ошону менен эле бирдикте мынау акыркы глобалдашуунун жыйынтыктары, ошо үй бүлөдөгү ар кандай баягы жаңы кандай десем технологиялардын келгендиги дагы кээ бир учурда ушул терс таасирини үй бүлөлүк институттун туура өнүгүүсүнө терс таасирлерин берип атат десем болот. Ошол эле балдар менен ата энелердин ортосунда болуп аткан мамиле, ошол эле күйөөсү менен аялынын ортосунда болуп аткан мамилелер бүгүн бүт эле регионубузда бул маселе бар. Бирок бул эки регионду биз алгандыгыбыз пилоттук режимде карап көрүп атабыз. Жалпы бул проблема бардык аймактарга таандык десем болот. Эми алдыда келечекте өлкөнүн бардык аймагына жайылып атат. Ооба, сөзсүз түрдө биз ошол үй бүлөлүк зордук зомбулугуну болтурбоо жана аны алдын алуу боюнча иш чараларды көрүшүбүз керек. Ар бир жергиликтүү бийлик болобу, мамлекеттик органдар болобу, бейөкмөт уюмдар болобу, биз баарыбыз биригип алып, биринчиден ушу үй бүлөлүк институттарын бекемдешибиз керек. Ошол жакта үй бүлөнүн ичинде болуп аткан мамилени оңдошубуз керек. Бул ошол эле аял эркектин ортосундагы мамиле, ошол эле ата эне баланын ортосундагы мамиле, үй бүлөдөгү ошо карыларга болгон мамиле, мындай айтор бардык ушул кандай десем, адамдык мамилени мындай чыңдап, өнүктүрүп, үй бүлөлүк институтту бекемдөө болуп негизги максатты коюп атабыз. Тилекке каршы акыркы жылдары биз баягы көрөкаттын аркасынан жүрүп, ушундай үй бүлөлүк баалуулуктарга баа бербей калдык да. Бул болсо сөзсүз түрдө коомдун өнүгүүсүнө терс таасирин берет. Коом негизинен мамлекет коомдон тургандан кийин мамлекеттин дагы туура жолдо өнүгүүсүнө мындай кедергесин тийгизет.